Саламатсыздар достор. Бүгін сіздер менен максаттуулук, максат коюуда көңүл бура турган жагдайлар тууралуу сүйлөшөбүз. Менин аты жөнүм Асылбек Жодонбеков. Деги эле бүгүнкү күндө азыркы 21-жылдын шартында жаштар үчүн өзүн талдоо, алдына так максат коюу, ошол максатка жетүү өтө актуалдуу болуп турат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ошол адамдын ички потенциалынын ачылышы, ошол потенциалды туура колдонуу абдан актуалдуу. Ошондуктан максаттуулук тууралуу, деги эле жеке өзүңүз тууралуу, өзүңүздүн жашоодогу мүдөөңүз тууралуу ойлонушуңуз ар бириңиздерге мүнөздүү нерсе. Ушул биздин жашоодо дагы айрым учурда максаттуулук менен максатсыз адамды мындай салыштыра кетишибиз керек да. Эгерде бир максатсыз адамдарды кантип бир талдасак болот? Өзүңүздөр элестетиңиздер, максатсыз адамды бүгүнкү күндө мындай футбол талаасын элестетиңиздер. Футбол талаасында мыкты футболчулар ойноп атат. Бирок ошол футбол талаасында мыкты бир футбол талаасы, мыкты футболчулар, бирок эки жагында дарбазалар жок. Өзүңүздөр элестетип атасыздарбы? Демек, оюнчу канчалык мыкты болбосун, эгер дарбазасы жок болсо, биз футболдун кызыгына бата албайбыз. Анын сыңарындай, ошол дарбазалар жок футбол талаасында футбол ойногон футболчуга окшоп, эгер сиздин канчалык потенциалыңыз, канчалык мүмкүнчүлүгүңүз болбосун, эгерде сиз жашоодо өзүңүздүн мүдөөңүздү так коюп, ошол так максат коюп умтула албасаңыз, ошол футболчуга окшош болосуз. Жашоонун бир маңызын түшүнө албайсыз. Өзүңүздүн ички потенциалыңызды ача албайсыз. Ошондуктан ар бир адам баласы үчүн өзүн урматтаган, өзүн сыйлаган, өзүнө мындай талап кое билген адам үчүн так максаттарды коюу бул абдан маанилүү. Деги эле бүгүнкү күндө мындай ар бир адам чоң максат коюп жете алабы деген да суроо туулушу мүмкүн да. Ошол ар бир адам чоң максат коюп жете алабы деген суроого мен мындай кичинекей ошол 7 жашка чейинки балдардын мисалы менен айткым келет. Ошол адам төрөлгөндө ал потенциалдуу болуп төрөлөт. Мисалы үчүн кенже курактагы балдарга тиешелүү бир 3 сапатты мен айткым келет. Бул ар бир балада бар. Кенже курактагы балдар өзүңүздөр билгендей, алар дайыма бир нерсе менен аректенет. Алар бош турган мезгил эч качан болбойт, достор. Демек, бир нерсе менен аректенсе, жан дилден аректенет. Алардын дагы бир маанилүү сапаты алардын максаттуулугу. Эгерде мисалы үчүн алар бир нерсени көздөгөн болсо, ошого жетмей коет. Мисалы үчүн эшикке чыгар десе, акырына чейин ыйлап туруп, акыры эшикке чыгарат. Же болбосо балмуздактын даамын билип калган болсо, балмуздакты алуу үчүн ошончолук бардык ыкмаларды колдонот. Үчүнчү бир алардын маанилүү сапаты шаңдоолугу, шайырдыгы. Алар шайыр. Демек, ушул 3 сапат бул адамды бийиктикке чыгара турган сапат. Демек, дайыма бир нерсе менен аректенүү, максаттуулук, шайырдык, шаңдоолук. Эгерде биз ушул 3 сапатты балдарыбызда сактап калсак, өзүбүздө сактап калып өстүрсөк, биздин ири игиликтерди багындырууга мүмкүнчүлүгүбүз, потенциалыбыз бар деген сөз. Максаттуулук темасында Америкада ушул 20-жылдын ортосунда болгон иликтөөгө дагы көңүлүңүздөрдү бургум келет. 1953 жылы Америкадагы белгилүү университет, Йел университетинде ушул университеттин бүтүрүүчүлөрүн мындай талдөөгө алышкан. Талдап келишсе, ошол бүтүрүүчүлөрдүн 3%-нын гана так максаттары болгон. Алар бара көрөбүз деген позицияны ээлешкен. Алар эмне кыла тургандыгын, кандай иште иштей тургандыгын, болжолдогу айлык маянысынын кандай боло тургандыгын алар аныктай алган эмес. 97%-дык кесим. 3%-дык кесим гана ошол өзүнүн багытында, өзүнүн жашоосунда өтө бир маанилүү бир максаттарды кое билип, абдан бир өзүнүн үстүнөн иштей билген адамдар болгон. 20 жылдан кийин аларды талдап көрсө, баягы 3%-дык кесим так максаты болгон, жазылуу максаттары болгон кесим абдан алдаганча бир финансылык багытта алдаганча алдыда болгондугу аныкталган. Ал эми 20%-дык, 97%-дык кесим баягы катардагы мындай адамдардан болгон. Демек, бул иликтөө, бул финансылык алдыгына көрсөтөт. Ошол эле мезгилде бактылык, шаттуулук сыяктуу мындай айрым өлчөнүш кыйын болгон сапаттар алдаганча албетте 3%-дык кесимде дагы берки кесимге караганда жакшы экендиги белгилүү. Демек, максат
так максат кое билүү бул адамдарды бийиктикке чыгара тургандыгы абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы кыргыз жаштарынын өзүн өзү таануусу, так максаттарды кое билүүсү абдан маанилүү. Анда эмесе сиздерге ушул так максатты коюуда кандай нерсеге көңүл буруш керек? Ошого сунуштайлы. Тегере инсандыкты өнүктүрүү адистери төмөнкү мындай сапаттарды негизги сапаттар катарында баалайт. Демек, так максаттарды коюудан мурун адам өзүн өзү тааныш керек. Адам өзүнө өзү көбүрөөк суроолорду бериш керек. Сиз дегеле кимсиз? Бул жашоодо эмне менен алектенгиңиз келет? Бул жашоонун маңызын сиз кандай түшүнөсүз? Сиздин жашооңузду, убактыңызды, өмүрүңүздү эмнеге арнаганга даярсыз? Демек, конкреттүү түрдө сиз ушундай өзүңүзгө ушул суроолорду өзүңүзгө берип, сиз өзүңүздү талдабашыңыз керек. Сиздин жашоодо сөзсүз түрдө кызыккан, өзүңүз абдан бир жакшы көргөн бир багыттарыңыз бар. Демек, ошол багыттардын үстүндө сиз иштей алсаңыз, сөзсүз түрдө бул белгилүү деңгээлде өзүңүздү талдап алууга жардам берет. Айрым учурда максат деген учурда максаттын ачык жана так болушу өтө маанилүү. Мисалы үчүн, азыр жогорку класстын окуучуларына же болбосо студенттерге айтсаңыз, англис тилин үйрөнүп, мисалы үчүн Америкага же болбосо чет өлкөгө, өнүккөн өлкөлөргө, Азия өлкөлөрүнө баргысы келгендер аябай көп. Бирок ошолордун ичинен эгерде ошол тилдик факультеттер болбосо, ошол англис тилин же болбосо TOEFL деген экзамендерди берген студенттердин саны өтө эле аз. Эмне себептен? Себеп дегенде алардыкы так максат эмес, каалоо гана. Каалоонун деңгээлинде калганда. Алар тил үйрөнгүсү келет, бирок тил үйрөнүү үчүн конкреттүү бир аракетти кылбайт. Ошондуктан сиз мисалы үчүн эгерде тил үйрөнүп, чет өлкөгө бир жакшы бир программадан утуп алып баргыңыз келсе, демек 2 жылдык, 1 жылдык, 3 жылдык болобу өзүңүздүн дараматыңызга, мүмкүнчүлүгүңүзгө карата так бир план түзүңүз керек. Мисалы үчүн азыр 2017 жыл болсо, 2019 жылдын 15 ноябрында мен каяка барам? Кайсы университетке тапшырам? Кайсы багытта? Стипендия алуу үчүн кайсындай бир гранттык долбоорлорго мен мындай өзүмдүн арыз жазамын деген сыяктуу так болуш керек. Эгерде андай бир так максат коюп ошого аракет кыла баштабасаңыз, 2 жылдан кийин дагы мен чет өлкөгө барып окугум келет деп жүргөндөрдүн арасынан болосуз. Ошондуктан максаттын ачык жана так болушу бул негизги критерийлердин бири. Максат коюуда экинчи бир абдан маанилүү сапат максаттын ишке аша тургандай болуш керек. Ал чындыкка жакын болуш керек. Мисалы үчүн, бою негизги бир стандарттык бир бойдон кичинекей бир адамдардын баскетбол жылдызы болом деген абдан кыйын. Албетте ал баскетбол жылдызы болушу мүмкүн. Бирок бою өтө кичине болгондуктан ал көбүрөөк машыгыш керек болот. Көбүрөөк секириш керек болот. Командага кабыл алуу мындай рисктери да абдан чоң. Ошондуктан биз мисалы үчүн бир адам президент болсо же болбосо бир адам чоң бизнесмен болсо, мен да ошондой бизнес болом деген нерсе туура эмес. Демек сиз өзүңүздүн жан дилден чыккан, ичиңизден чыккан бир максат болуш керек. Сиздин өзүңүзгө тиешелүү, мисалы үчүн дүйнөдө 7 миллиардтан ашык адам болсо, ал эч бир кимисине окшобойт. Демек, бир эле рецепт бардыгына кетпейт. Ошондуктан сиз өзүңүзгө таандык, ишке аша тургандай, чындыкка жакын, өзүңүздүн жан дириңизге жакын максатты коюшуңуз керек. Андан кийин дагы бир маанилүү сапат ошол максатка ушул сабак эмне үчүн маанилүү ошол максат. Демек, жанагы өзүңүздү талдоодо бул келип чыккан нерсе да. Мисалы үчүн, тигил же бул максат, мисалы үчүн, бул максат эмне үчүн өзүмө маанилүү? Ар бир адам табияттын бир ишмердүүлүгүн жактырат. Бул суроого ар бирибиз өзүбүз жооп беришибиз зарылдык. Мисалы үчүн, эгерде сиз өзүңүзгө жаккан иш менен алектенсеңиз, сиз чарчоо, чалуу дегенди билбейсиз. Демек, эгерде бир ишти сиз башка бирөө айтпаса деле, тапшырма бербесе деле жасап атсаңыз, демек ошол жан дириңизге жакын иш ошол. Демек, ошол иштин үстүндө сиз максималдуу түрдө иштешиңиз керек. Андан кийинки ушуга эле тиешелүү маанилүү бир сапат, мүмкүн болсо, максатка ылайык ишкердүүлүк планын иштеп чыгыш керек. Адатта биз максат башыбызда деп коебуз. Мен оюмда бар деп коебуз. Албетте ойдо болгон нерсе жакшы, бирок максатка байланышкан нерсе кагазга түшүрүлсө бул абдан жакшы болот. Себеп дегенде кыргызда айтат, калем бул акылдын тили дейт. Калемге түшкөн нерсе дагы конкреттешет. Аны ишке ашыруу, ал көзүңүздө визуализация болот сизге. Демек, ишке ашырушу, аны деталдаштыруу, анын үстүнөн иштөө бул абдан жакшы нерсе. Демек, мүмкүн болсо, максатка байланышкан нерсе, пландарыңыз так кагаз бетине түшүрүшү
абдан маанилүү. Андан тышкары, эгерде сиздин максат коюуда, эгерде сиздин келечегиңиз тууралуу так пикириңиз болбосо, анда сизди башкалар колдонот. Башкалар сизди өзү каалаган бир ишке алат. Же болбосо сиздин так болсо, саясий лидер деле өзүнүн максатына жетиш үчүн сизди колдонот. Эгерде сиздин өзүңүздүн багытыңыз болсо, өзүңүздүн максатыңыз болсо, сиз алданбайсыз. Сиз алга өзүңүз талап кое билесиз. Ошондуктан, эгерде сиздин келечегиңиз тууралуу пикириңиз болбосо, башка бирөөлөр сен үчүн, сени колдонуу үчүн өз пландарын түзөт. Ошондуктан биз башкалардын дагы курмандыгы болуп калбаш үчүн сөзсүз түрдө биз өз алдыбызча план түзүүгө киришибиз керек. Андан кийинки маанилүү бир сапат ушул максатка жетүү же жетпөө алгач адамдын башында башталат. Эгерде адам башынан эле мен бир нерсеге жөндөмсүзмүн, мен жете албайм деген сыяктуу кандай бир деңгээлде пессимисттик маанайда, өзүнө ишенбегендей бир мамиле болсо, демек адам ошогондой аракет кылат. Албетте, максатка жетүү, так максат кое билүү аракети сизге 100% гарантия бербеши мүмкүн. Бирок сиз өзүңүз жанагындай ишенбесеңиз, өзүңүз ошого ылайык аракет кылсаңыз, сиз сөзсүз түрдө төмөндө каласыз. Сиз бийиктиктерди багындыра албайсыз. Ошондуктан ички өзгөрүүлөр адамдын жан дүйнөсүндөгү мен өзгөрөмүн, мен бир нерсеге жетемин, так максатыма умтулам деген өзгөрүүлөр адамды такшалтат. Адамды камчылайт. Демек, бул нерсе өтө маанилүү нерсе. Деги эле инсандыкты өнүктүрүү адистери мындай адамдарды талдаган мезгилде ири максаттар гана адамдын мүмкүнчүлүктөрүн ачып, аларды ички потенциалын ойготуп, аларды ийгиликтүү кыла тургандыгын аныктаган. Эгерде сиз курсагым тойсо болду деп күнүмдүк гана муктаждыктарды канааттандыруу менен жашай берсеңиз, бул мүмкүн, толук мүмкүн. Ар бир адам өзүнүн күнүмдүк муктаждыктарын канааттандырат. Бирок чоң максаттарды көздөгөн адамдар күнүмдүк муктаждыктарын жөнөкөй курсагын тойгузуу менен гана алектенбейт. Алар алдына ири максаттарды кое билет. Ири максаттар адамды шыктандырып, анын мүмкүнчүлүктөрүн ойготот. Анын ички потенциалын ачат. Аны дагы күчтүү кылат. Аны дагы эрктүү кылат. Аны да эмгекчил кылат. Ошондуктан эгерде сиз өзүңүздүн ички потенциалыңызды ачып, өзүңүз үчүн, үй бүлөңүз үчүн, жакындарыңыз үчүн, элиңиз үчүн, деги эле адамзат үчүн пайдам тийген адам болсун десеңиз, ири максаттарды алуудан коркпош керек. Деги эле бүгүнкү күндө дүйнөлүк коомчулукта эки багытта абдан бир чоң иликтөөлөр болуп атат. Бул космос изилдөө багытында жана адамдын мээсинин сырларын толук ачылышы. Демек, бүгүнкү күндө чоң максаттарды коюп, ошого жетүүгө умтула билген адам гана жаңы биздин жашоону, өзүнүн жеке жашоосун жана адамзаттын жашоосун жаңы сапаттык бийиктиктерге көтөрөт.